Чүй облусунун бардык райондорунда жазгы талаа иштери кызуу жүрүүдө. Аймак үчүн негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бири арпа болуп эсептелет. Алсак бүгүн Аламүдүн районунун Достук айыл аймагында кылкандуу дан эгиндери жана арпа себилди. Жазгы талаа иштеринде көйгөй жаралбасын. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев баса белгилеп, айыл чарба багытында тапшырмаларды берген. Ал эми Аламүдүн районунда бүгүнкү күнү күйүүчү май, үрөн, жер семирткич айыл чарба техникалары жетиштүү. Жазгы айдап себүү иштери өз учурунда жүрүп жатканын район акими баса белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Эргешевич Төрөбаевдин агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү 5 стратегиялык багыты боюнча коюлган тапшырмасынын негизинде кылдаттык менен иш алып барып жатабыз. Аламүдүн районунда айыл чарба өнөр жайынын иштеринин активдүү жүргүзүлүүдө. Биз айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө туруктуу негизде колдоо көрсөтүү үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшап жатабыз. Аймакты өнүктүрүү, дыйкандардын ишин жеңилдетүү жана агрардык секторду жандандыруу бул биздин башкы максатыбыз. Биз ар бир дыйкан менен биз тыгыз байланышта, мындайча айткандай, колго кол, бутка бут иш алып барып жатабыз. Кандай гана маселе болуп калса, биз ыкчам түрдө жардам бергенге аракет кылып жатабыз. Арсланбек Осмонкулов быйыл мамлекеттен ижарага алган 30 гектар жер аянтына арпа себүүнү пландап жатат. Учурда алгачкы үрөндү сээп баштады. Өзүбүз ошо сельский хозяйственный кооператив веткада иштейбиз дагы. Анан могул үрөн, анан күйүүчү май өзүбүз ошол немени үрөндү өстүрүп, чыгарып, эметебиз, себебиз да кайра. Дагы тиги аталык компаниядан үрөн алабыз. Азыркы учурда могу жерде арпа себилип атат. 2025 жылдын түшүмү үчүн дандык жүгөрү, жашылча жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү иштери уланууда. Мындан сырткары дыйкан фермерлер үчүн дотациянын негизинде арзандатылган үрөндөр берилди. Бүгүнкү күнгө мамлекеттик дотация аркылуу 59 айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөргө 4,7 тонна буудай, 128,1 тонна арпа жана 630 килограмм беде картошка үрөндөрү берилди. Мамлекеттен бөлүнгөн нерсе үрөндөрдүн баарын азыр дыйкандарга берип атабыз. 70% менен. Эгерде үрөн, допустим, 36 сом турса, 30%-ын өкмөт төлөп берет. 70%-ын, 70%-ын болсо дыйкандар өз төлөп алышат да. Азыр ошо таза жан менен аталык дыйкан чарбасынан баарына бөлүнүп берип атат. Жазгы айдоодо 1243 буудай себилген, күзгү буудай да. Азыркы эмеде болсо жаздык себүү 6631 гектар арпа себилди бул жазгы маалында. Бүгүнкү күнгө 5327 айдоо аянтына арпа өрөнү себилип 80%ды түздү да. Эми ал 20% калды. Эми аба ырайы жакшы болуп калса, ал дагы бүтөт. Эр-7 каналында азыркы убакта механикалык тазалоо иштери жүрүп жатат. Узундугу 4,5 километр пландалганы. 4 километр Кудай буйруса бүттү. Чоң арык каналында бетондоо иштери 1 километр 300 метр пландалган. Азыркы убакта 750 метр бетондолуп бүттү. Аламүдүн районунда жазгы талаа жумуштарына керектелүүчү күйүүчү майлоочу май, сапаттуу үрөн, жер семирткичтер, биологиялык жана химиялык дары-дармектер, ошондой эле айыл чарба техникаларынын керектүү тетиктери менен камсыз кылуу, ошондой эле сугат сууну сарамжалдуу пайдалануу максатында жамгырлатып, тамчылатып сугарууну колго алуу тапшырмасы берилген. Бул багытта аталган райондун аймагында иштер уланууда. Айгерим Дүйшөбаева, Кудурат Ташмурзаев, УТРК Чүй, Аламүдүн району.